Биз аялдар арасында ишкердүүлүктү өнүктүрүү фонду Шистарс деген уюм бар. Фонду Бишкекте жайгашкан. Ошол санарип мисал долбоорун ушул 2 күндүк тренингтерин аткарып жатабыз. Бүт региондо Кыргызстандын 10 регионунда 10 жерде өткөрүп келатабыз. Буга чейин Нарында, Кочкордо, Гүлдө 2 жерде өткөрдүк. Мына эми сиздерге келдик Таласта. Санарип мисал долбоорунун негизги жетекчиси Азиз Солтобай. Цель нашего проекта как раз таки развитие экономических возможностей среди молодежи и женщин в сельской местности через цифровые платформы. Мы хотим показать, как вот платформы, которые есть, могут помочь вам улучшить качество жизни и дохода. Абдан керектүү үйдө отуруп алып эле бир нече бизнести алып алып, алардын баракчыларын жүргүзүп, өзүнө кошумча пайда таап алса болот. Азаматта Telegram деген болду. Telegram ким колдонот? Колдонушту. Telegramды. Почти бар. Калганы бар, көрүүчү катары колдонушат экен да. Көрөйүн дедим белем деп жаса, анда уже өзүңөр дальше слышишься. Приветственное сообщение деген түшүнүктүү. Бул силерге здравствуйте деп жазган адамга сразу жол. Ручканы басып, үйдө азыр кылбайсыздар, үйдө кыласыздар. Үйдөн отуруп, ойлонуңуздар, эмнедеп жазыш керек биз эң биринчи сообщение. Хорошо, то есть саламатсыздарбы, биз деген мондай. Аны коюп, эмне менен жардам бере алабыз? Мисалы. Баарыңарга майдан воскресенье болсо да, дем алыш күн болсо да келдиңер. Сизге чоң рахмат. Мен туризм тармагы именно ушу Талас регион кандайдыр өзүнчө жашоо менен жашайт да. Бүт Кыргызстандын башка региондору ушу туризм тармагында абдан өнүгүп кетишкен. Таласка барганда мен Таласка дагы ушу гостиницалар бар болсо да кичине абалбалы чуть-чуть начарак же не соответствует выбирать. Конечно, он смотрит по отзывам, он смотрит по фотографиям, он смотрит по цене и выбирает. Вот. Гостевой домду биз азыркы үй кадимки эле жана 6 комнаталы тамда. Ошол тамдын эле бир 2-3 комнатасын өзү жашайбыз. 3 комнатасын жасап койгонбуз. Бул гостевой домдун аркасынан Кыргызстандын бардык жерин кыдырып келди. Роза Мотулма эжеке өзү келди. Анан Роза эжекеге дагы чай бердик үйдөн. Аябай жакшы ушундай мүмкүнчүлүктөр бар да.